Ырчы Самара Каримова. Андай маалымат кайдан чыкканын билбейм. Саламатсызбы? Алгаш чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсызбы? Быйыл 2020-жылдагы мен үчүн үзүрлүү, эмгектүү жыл болуп башталды. Чү дегенде эле 1-2 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун Бишкектеги филармонияда концертине катыштым. 2 күн концертте аншлаг болуп, аябай жогорку деңгээлде өттү. Ал эми 2 январда түнү менен Москвага учуп кетип, мекендештердин суроосу боюнча Кремлде жеке концертте эс алуу күнү эмес, иш күнү болуп калгандыктан көптөрү келе албай калдык дагы, койбойсузбу деп суранышкандан улам 3 январдан 7 январга чейин концерт койгонбуз. Кыргыз элинин ырларына куса болуп жүргөн мекендештерге аз да болсо суу септим десем жаңылышпайм. Кыргызстанга барып келгендей болуп келдик деп ыраазычылыктарын да айтып жатышты. Айрыкча сиз кыргыздын гимнин ырын ырдаганда көзүбүздөн жаш алдык деген көрөрмандардын жагымдуу сөздөрүн уга алдым. Кремлде концерт бергенде бир нече тилде ырдап чыккансыз. Дагы башка тилдерди ырдаунун үстүнө иштеп жатат дедиңиз эле. Жылыштар барбы? Учурда изденүүнүн үстүндөмүн. Дагы да башка тилдерди ырдап чыгам. Ошол концертте башка тилдерди ырдап чыкканыңызда кээ бирөөнө жакпай, ордунан туруп кетти деген маалыматтар тараган. Буга кандай комментарий аласыз? Мен эч качан бирөөнүн оюна ээрчиген эмесмин. Концертимде адамдар аябай көп болгон. Мындай көрүнүштү көргөн эмесмин. Мындай пикирлерди колдобойм. Бул мен үчүн чек эмес, ийгиликтердин башталышы. Госдумадан алган сыйлыгыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Учурда абдан толкунданып жатам. Анткени кече 23 январда Орусия Федерациясынын улуу державасынын Госдумасына сыйлыкка ээ болдум. Ушул элдердин достугуна салым кошконум үчүн, Кремлде концерт бергеним үчүн ыраазычылык баракчасын алдым. Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттикleri жылыктанып үчүн ушундай сыйлыкка татыдым. Концертиме 2 Госдуманын депутаты келген болчу, бирок аларга сөз берилген эмес. Ошондо алар концертти ошондон улам алар Госдумага чакырып, комитет мүчөлөрү да келип, мамлекеттик деңгээлде ыраазычылык баракчасын тапшырышты. Бул мен үчүн сыйлык болду. Эки элдин достугу үчүн, бир чыгармачыл адам үчүн адамга жогорку баа бергени деп билем. Улуу державасынын Госдуманын депутатынын сыйлыгы алуу мен үчүн сыймык. Сыйлык мен үчүн стимул. Акыркы убакта айыл күйөөсү тарабынан сабалып, алардын колунан көз жумгандар көбөйдү. Аял эне катары бул көйгөй тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Мындай көрүнүштөрдүн жүрөгүм ооруйт. Бул билимсиздиктен деп эсептейм. Адам издениш керек, билим алыш керек, чет өлкөгө чыгыш керек дебейм. Кыргызстандан жакшы билим алса болот. Дүйнө элине бардыгына ыйман берсин. Ар бир аял заты мамлекет тарабынан корголушу керек. Ар бир аял заты бактылуу болушун каалайм. Социалдык тармактарда депутатка аттанат деген маалыматтар тарап жатат. Бул маалымат чынбы? Жок, андай маалымат жок. Андай кабарды кайсыл жактан чыкканын билбейм. Азыркы менин максатым чыгармачылык менен кызуу иштеп, дагы да көптөгөн мамлекеттерге концерт берүү. Анан келечекте кандай болот аны бир гана жараткан көрсөтөт. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.